Учурдагы ата-энелердин орчундуу көйгөйлөрүнүн бири телефон, интернетти пайдаланууда кантип балдарга чек коебуз, кантип көзөмөлгө алабыз деген маселе жаралып келет. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттөрдө менин оюн программасы менен бирге болууга чакырабыз. Бүгүн биз уурдалган балдарды кантип уюлдук телефондон алаксытабыз деген теманын алкагында талкуулайбыз. Алгач берүүнүн кондоктору менен тааныштырып алайын. Эртеден кечке телефондо отуруу ден соолукка канчалык таасир берет, бул туурасында айтып берүү үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин Талас облусундагы координатору жана балдар дарыгери Шамбетова Жамал Эсенбековна келди. Саламатсызбы? Ошондой эле гаджеттерге байланган балдардын психологиялык абалы туурасында айтып берүү үчүн психолог Шадиева Замира Исаевна келди. Саламатсызбы? Талас шаарындагы Жолчубек уулу Урмат атындагы номер 9-орто мектебинин социалдык педагогу Салтанат Мамытова. Саламатсызбы? 3 баланын атасы алып баруучу ырчы Муса Шатманов. Саламатсызбы? Америкалык педиатриялык академиянын изилдөөлөрүнө таяна турган болсок, социалдык тармактарды колдонгон балдардын төмөнкүдөй кооптонуулар бар экен да. Баланын ден соолугуна толук кандуу уйкусуна, көңүл буруусуна, билим алуусуна терс таасирин тийгизип, семирүү жана депрессияга чейин алып келиши мүмкүн экен да. Чын эле балдардын ден соолугуна ушунчалык таасир береби ушул уюлдук телефондор? Замира эжеден уксак. Бул азыркы муундун балдары жөнүндө сүйлөшөбүз да. Бул биринчи муун деп эсептелинет телефонго байланганчы. Эми окумуштуулардын изилдөөсүлөрү боюнча негизи балдарга 3 жашка чейин телефонду бергенге болбойт. Себеби төмөнкүдө бала төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин 5 сезимди калыптандырат да. Бул кайсы сезими? Бул көрүү сезими, угуу сезими, сүйлөө сезими, дагы физический сезим өзү и даам татуу сезими да. Ошол калыптандыруу 3 жашка чейин болот. 3 жаштан баштап баягы ар бир өз заманга жараша балдарга телефон бериш керек деген азыр окумуштуулардын изилдөөсү боюнча эми аныктап жатышат да. Себеп дегенде өзүңөр билгендей азыр маалымат технологиясы космический түрдө өсүп атат. Прогресс болуп атат, өнүгүү болуп атат, өсүү болуп атат. Бербей койгонго могу учурда болбойт. Себеби дегенде баланын аң сезими ошол технология менен тең өсүш керек да. Ошого кууп жетиш керек. Бул жерде эми айтып отурса маселе аябай көп да. Канча убакта бериш керек, бербеш керекпи, телефон алып коюш керекпи, же бала менен кандайдыр бир келишим түзүш керекпи деген суроолор көп болот ата-энелерденчи. Эң биринчи бул телефонго байланганы кичинекей балдардын себеби ата-энелердин күнөөсү да. Себеп төрөлгөндөн баштап өзгөчө энелер өзүнүн жеке кызыкчылыгы, өзүнүн жеке жумуштарын бүтүрүш үчүн, бала тынч ыйлабаш үчүн телефон берип коюшат. Телефондо кандай маалыматтар кичинекей балага, жаш төрөлгөн балага? Ал жерге яркий образдар. Эми кандайча айтканда мындай кызыл, тазыл, жашыл, көңүл буруу образдары телефондо эң биринчи ошол көрсөтүлөт да. Бала ошого көңүл бурат да. Негизи бала биз убакта эми бир аз айтып кетейин. Бала ыйлаганда кандай убакта ыйлайт? Курсак ачканда ыйлайт. Мындай мочеиспускание болгондо ыйлайт. Бир жери ооруса ыйлайт. Азыр эми жаштар ошого мындай чыдам жок да. Чыдам жок дагы анан кийин телефонду бере салып эле тынчтыкты каалашат да. Ошентип отуруп мына чоңойгон сайын балдарда азыр Z муун деп коет эми жаштарды. Z муунга кандай кирет? Буларда клиповое мышление да. Клиповое мышлениеден бул клиповый ой. То есть бул англис тилинен которгондо какой-то фрагмент, отрезок. Буларга мындай кыска маалымат керек, бат көрүш керек и бат ошону кабыл алыш керек. Клиповый мышлениянын эми азыркы учурда оң таасири да бар, терс таасири да бар. Оң таасири кандай? Бул жаштар азыр клиповое мышленияда мындай болот да. Музыка угушат, заодно чаттан жооп бере берет, заодно фоторедактирование деле кыла берет. Бул оң таасири да. Мындай бат, анан мындай өнүгүү, менин өнүгүүсүнө жакшы. Бирок терс таасири көбүрөөк да. Клиповое мышлениянын. Бул кандай терс таасири? Алган маалымат бат кирет да бат чыгат.
бала анализдей албайт ала алган маалыматтычы. Буга уже баланын мээси мындай чыдабайт да, ал кыска жолдорду издей баштайт. Себеп дегенде азыр маалымат өтө көп, объем ушунчалык чоң, ошону батырыш үчүн мээ дагы кыска жолдорун издейт да. Анан ошон үчүн балдар азыр TikTok, Stories, Twitter, Telegram соцсеттер аябай көп да. Ошого байланып телефондон чыкпай калышат да. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле телефондо көп отурган наристелерге азыркы учурда адистердин изилдөөсүн алайык, санариптик аутизм деген диагноз коюлуп жаткан экен да. Бул чындап эле ушундай диагноз коюлуп жатабы? Анан ушундай ооруга чалдыккан балдардын абалы кандай болот? Айжамал Эсенбековна, сизден көрсөк. Бүгүнкү күндө телефондор, негизи гаджеттер биздин жашообузда, турмушубузда мындай өтө чоң орунду ээлейт. Анан албетте бунун жакшы жагы бар, бирок терс жактары бүгүнкү күндө мындай алар дагы бар. Анан кийин өзгөчө мынакей эмнени байкайбыз? Азыр бир 5 мүнөткө тыныгуу берсек, сөзсүз түрдө биз бири-бирибизди карабайбыз, бири-бирибиз менен сүйлөшпөйбүз, маалымат алмашпайбыз. Алып эле телефонубузду чукулап отуруп калабыз да. Балдарда дагы, үйдө дагы ошол мени ушул педиатр дарыгер катарымда аябай тынчтандырган, аябай жакшы метод таап алдык да. Мына Замира Исаевна да айтып кетти. Телефонду колуна карматабыз, мультикти коюп беребиз, болду. Бала жок, проблема жок. Жым-жырт, тып-тынч, апасы, кенен, кухнясында болуу, кайсыл жерде болуу өзүнүн маселелерин чечип отурат. Бул жерде эки чоң проблеманы көрүп атабыз. Биринчиден, үй бүлөдөгү байланыштардын аябай кандай десем, мындай балдар ата-энесинен алыс болуп чоңойот. Фактически энесинин ролун бул жерде уюлдук телефон ойноп калат да. Анан кийин өзгөчө мынакей 3 жашка чейинки балдар, бизде азыр балдар кроваткада жатып алып, али баса элек, а бирок уже телефонду, сенсорду түшүнүп калышты. Билип калышты. Өздөрү тили чыга элек. Бирок баягы телефондо кайсыл YouTube эмне экенин, мультики деп туруп өздөрү голосовой менен поиск кылганда аябай жакшы үйрөнүп калышты да. Анан кийин бул балдар баягы ушул уюлдук телефон дүйнөсүндө болуп, мындайда энесин деле издебейт, атасын деле издебейт, бир туугандарын издебейт. Албетте, мисалы, балдар бакчасына барганда аябай катуу стресске кабылат да. Анткени ал жерде телефон жок. Ал жерде башка балдар бар. Ал жерде өзүн тейлегенге, өзүн мындай коомдогу байланыштарды курганга кайрадан башталат да. Бул баланыкы сенсордук аутизм деп айтабыз. Анткени балада бүгүнкү күндө күткөн, сагынган бир эле нерсе бул уюлдук телефон болуп калат. Анан уюлдук телефондун экинчи жагы бул гаджет. Бул технологиялык гаджет. Анан кийин гаджеттин албетте өздөрүнүн бир мындайда электротехнический бир мындай кандай десем пайдалары, мындай жактары бар да. Ар бир телефон электромагнит полени пайда кылат. Анан кийин биздин балдар кандай болот? Кээ бирде жатып алып, телефонду жастыгын астына коюп алат. Же уктап калып, ойноп атып, телефон көрүп атып, телефондун жанында калат. Ар бир гаджеттен электромагниттик толкундар чыгып турат. Микроволновый мештен, уюлдук телефондордон. Анан кийин албетте мына ушул жагындагы дайыма эске алыш керек. Бул балдар үчүн өсүп жаткан, жаңы түптөлүп жаткан организм үчүн бул өтө зыяндуу нерсе. Ал эми ушул мектеп окуучуларында дагы бүгүнкү күндө көйгөй жаралып келет да. Мектеп окуучулары дагы ар дайым телефон менен социалдык түйүндөрдүн активдүү колдонуучулары болуп келишет да. Анан мектепте ушул балдардын телефон колдонуусуна чектөөлөр барбы же эркин колдоно алышабы? Мектептерде чектөө киргизилген, таптакыр эле колдонбой коюуга тыюу салынган жок. Бирок сабак учурунда мобилдик уюлдук телефондор үнсүз режимге коюлуп, мугалимдин гана уруксатынын негизинде колдонулуш керек деген чектөө коюлган болчу. Бизде ушуга байланыштуу бир көйгөй да бар да. Балдарды мектепке киргенде ар бир класска ошондой кутучаларды коюп койсо, ачкычы менен балдар келер менен ошол кутучаларга телефондорду салып койсо, анан мугалимдин көрсөтмөсүн уруксаты менен гана алып чыгып, керектүү учурда гана колдонсо жакшы болмок да. Бирок ошондой шарт мектепте жоктугуна байланыштуу балдар өздөрү жанында алып отурат, сумкаларга салып койгула дегенди баардыгы уга бербейт. Жанагындай азгырма, алаксытма
социалдык түйүндөргө көбүрөөк алаксып кетишет дагы. Балдар столдун үстүнө, партанын үстүнө коюп коюшат дагы, анан кийин сабак учурунда дагы өздөрүн кармай албай кирип, оюндарга кирип, ойноп, мугалимдин сабак өтүүсүнө дагы, башка балдардын билим алуусуна дагы тоскоолдук жаратып жаткан балдарыбыз тилекке каршы азыркы учурда көп. Ушул көйгөй менен атайын билим берүү министрлигине кайрылып, ушул телефондорду сабакта учурунда жана сиз айткандай эле ящиктерге салып коюу маселесин көтөрдүңүздөр беле? Бул жеке мектептерде аябай жакшы жолго коюлган. Ал эми биздин мамлекеттик мектептерде жаңы ушул жылдын башында бул чектөө киргизилгендиктен бул жакшы жолго коюла элек ошондой. Муса мырза, 3 баланы тарбиялап келатасыз. Анан сиз дагы ушул балдарды телефон колдонуусун көзөмөлгө аласызбы? Интернет колдонуусун? Ооба, саламатсыздарбы? Негизи улуу балам көбүрөөк колдончу. Азыркы учурда 1-класс. Анан ага азыр бага көбүрөөк колдонбош үчүн максат коюп, аны мындай кружоктурга алып бара баштадым. Мисалы шахмат, арифметика жана ошондой эле биз негизи чыгармачыл үй бүлө болгондуктан үйгө кеч келип, жумуштан кеч бошоп калабыз да. Ошого байланыштуу дополнительный жанагы урокторго киргизгенден кийин уже жыйынтык бар. Киргизгениме бир 2 ай болду. 2 айдан бери ошол менен алек болот. Үйгө келгенде кадимкидей сураганга жетишебиз. Анан азыр телефонго таптакыр жолобой калды. Мен чарчадым, мен уктайм, эртең дагы окушум керек деп уже ал кызыгып баштады. Анан азыркы учурда кичинекей кызым 4 жаш, 5 жашта, эң улуу кызым. Турар менен эле телефон. Дароо телефон. Бирок бул телефонду колдондурбаганга чектөө коюп, аны буюрса жакында бий кружок алып баратырган болдук. Ата-эне эме мамасы менен кеңеш. Сөзүңүздү бөлөйүн, ушул телефонду сураган маалда бербей койгондо ызы-чуу салып ыйлаган учурлар болобу? Кичинекейим, эң кенжетайыбыз ыйлайт. Айла жок беребиз, бирок мындай позитивный жакшы нерселерди мен билбеген орус жырларды жатка билет. 3 жашта кызым. Ошол телефонду көрүп жатканда эмне видеолорду көрүп жатат? Көзөмөлгө алып, анан ошол учурда убактысын чектеп алып коесуздарбы? Алып койгон учурда эмне менен алаксытасыздар? Ушул азыркы учурда ата-энелердин эң көйгөйлүү маселеси да телефон көрүп жаткан баладан телефонду алып коюу, бул чоң көйгөй деп айтсак болот да. Сиз кантип алып коесуз кызыңыздан? Негизи телефон көргөн болбойт деп багы андан мындай коркунучтуу бир коркунучтуу видеолор көрсөтүп койсок такыр жолобой калат. Көзүм ооруп калат. Анан көрбөш керек экен, зыян экен депчи. Анан ал учурда биз сөзсүз түрдө бага театрда иштегендиктен жомок менен алаксытабыз. Жомок менен ал жерде мисалы каармандарды айтпай калсаң каармандарды издеп калышат да. Анан ошентип биз дагы мындай багы чектөө коюу катарында мен ата-энелердин катарын толуктайм да. Мен дагы ошол көрүп жаткан ата-энелерге да айтат элем, чектөө койсоңуздар жакшы болот. Аны багындай кружокторго алып барып, жакшы бир мисалы өзүңүз жомокта билбесеңиз да жомок китебин алып алып, ага кызыктырып, бир күндү мисалы сүрөт тартып, үйдөн эле сүрөт тартып, аларды мындай алаксыта болот. Рахмат. Замира Исаевнага болсун суроом. Ошол уюлдук телефонду көп колдонгон балдардын психологиялык абалы агрессивдүү болуп калат экен да. Бунун себеби эмне болушу мүмкүн? Себеп дегенде мындай да, бул телефондо бүт дүйнө камтылган да. Анан кийин бала ата-энесинен таппаган суроолорду, ата-энесинен албаган вниманияны, көңүлдү телефондон издейт. Анан телефондон издеп туруп, азыр телефондордо кандай десем, эң биринчи балдардын сайттарын ачканда эле кандайдыр бир коркунучтуу, зыян келтире турган мыкаачылык, даже мультфильмдер бар да. Адамзат ушундай тез эмени бат үйрөнөт да, батка алат. Буга айтып кетейин деген да бир маселе мындай да, азыркы ата-эне мындай көзөмөлгө алып туруш керек. Бирок көзөмөлгө алыш үчүн ата-эне өзү мобильный болуш керек.
өзү телефонду түшүнбөй жатса, баласы эмне көрүп жатканын, каяктан издейм, каяктан карайм деп билбей жатса, ал көзөмөлгө ала албайт. Ата эне дагы азыркы тапта заманбапка жараша технологияга өзү өнүгүү болуш керек ата энеде дагычы. Анан кийин балдар азыр кандай? Балдар азыр бул гаджеттерди, гаджетке эмне кирет? Телефон, компьютер, планшет баардыгы кирет да. Өчүрө салат, удалять этип салат, мисалы үчүнчү. Если мобильный ата эне болсо, аларды историяларын карап, изилдеп, бала даже уктап калган убакта телефонун карап, убактысы болбосо да, эмне менен кечке чейин алектенет балам, эмнени көрөт деп контролго алып туруш керек. Мындайда буларда кандайдыр бир боорукерлик, иман деген нерсеге мындай чек коюлганда, буларда багы мыкаачылыкты көрүп, булар ошолорго кирип кетет, ошондой мындай темаларгачы. Анан кийин булардын аң сезиминде ошол нерсе отура берет дагы. Бул көп терс темаларды булар мындай батка боло алат. Ошол себептен буга эң биринчи учурда ата эне жардам бере алат. Жаштайынан балага эмне менен алектенип атканын контролдоп туруш керек да, сөзсүз. Айжамал Семековна, ошо телефонду көп колдонгон балдардын көзү ошол эле учурда дене мүчөсү мындай ар кандай позада отуруп телефон көрүшүп атпайбы? Таасири бар болсо керек. Албетте, баягы уюлдук телефондун монитору кичинекей эле болот. Бул планшет эмес, бул компьютер эмес, бул телевизордун экраны эмес. Керек болсо илгери чоң телевизорду биздин ата энелерибиз аябай эскертчү да, алысыраак отуруп көргүлө деп. Бизде балдар азыр көпүнчө мындай көңкөрөсүнөн жатып алып туруп, телефонду тмелей мындай көзүнө жабыштырып алып карашат. Албетте бул өзгөчө балдарда мындайда зыян болот. Көңкөрөсүнөн жатып алып, бекинип алып, караңгы комнатага жатып алып туруп, телефон караган бул өзү зыян. Анткени баягы мындайда көзгө болгон нагрузканы аябай эселеп көбөйтөт да. Анан кийин албетте балдар азыр наушник менен жүрөт. Наушникти дагы аябай ударныйларды көбөйтүп алып туруп, аябай катуу уккан эмелер болот да. Анан бул жерде кулагына дагы, көзүнө дагы зыян болот. Жана мен айтып кеткен электромагниттик поле пайда болот телефондо. Өзгөчө жанагы мындай связь жаман болгон жерде, неметкен жерде бул мындай электромагниттик толкундар булар мындайда кескин түрдө мындай көбөйүшү, мындай активдүү болуп калат да. Ошондуктан ата энелер мындай балдарга телефонду бергенде өзгөчө кичинекей балдарга сөзсүз түрдө полет режимге коюп туруп анан бериш керек да. Анткени мындайда именно бала мультик көрүп отурат, телефонун звоногу келет, звонок келгенде естественно электромагнитный излучение көбөйөт. Анан кийин ошондо мындайда балага анан көрө полетко коюп койгула. Бир 10 мүнөт, 15 мүнөт караса карасын макул. Анан акырын алаксытып колунан алып коюш керек. Уюлдук телефонду көп пайдаланган балдар кандай болуп калат? Китептен алыс болот. Жөнөкөй китептен алыс болот. Ошол мындайда окуган аларга кызыксыз болуп калат тилекке каршы. Анан кийин ошол жагы дагы бар. Анан мындай балдар өтө отвлекаемый болот. Мына эже айтып кеткендей клиповый мышление, алар баягы кыска, кичинекей маалыматтарга көнүшөт да. Мисалы TikTok'тогу бир 30 секундтук, 50 секундтук роликтерге. Мисалы сабак 45 мүнөттө. Өзгөчө мындай кичинекей балдарда баягы мындайда сабакка киргенде вводная часть, жаңы тема кем дегенде 20 мүнөт ээлейт. Ошондо булар өздөрүнүн көңүлүн бир точкага алып келип, баягы кунт коюп эжекени угушпайт да. Эгерде сиз атайын убакыт бөлүп, өзүңүздүн балаңызга кечинде жатып атканда бети колун жууп, тишин жуудуруп, жанына биртке жатып, үндүү мындайда жандуу үн менен жомогуңузду айтып берсеңиз, мындайда телефонду угуп отуруш эмес, телефондогу жомок эмес, өзүңүздүн илгери деп баштасаңыздар, бул сиз менен баланын ортосундагы байланышты бекемдетет биринчиден. Экинчиден бала мындай уйкуга жакшы кирет. Так балага музыканы уктуруп уктатып койсоң дагы бул баланын уйкусу дагы мындай 100% мындай бир жакшы уйку болбойт да. Биз балдарды эртеден бери балдарды телефонго кызыккан, берилген деп атабыз. Ошол эле учурда чоңдор ата энелер өзүбүз дагы ошондойбуз да. Балким ата энелер өздөрүнөн башташы керек. Кандай ойлойсуз, Замира Исовна? Эң туура айтып жатасыз. Бала ата энени көрүп чоңойот да. Биринчи ата эне өзүн оңдош керек, анан барып туруп бала оңдолот да. Бул Муса айтып кеткендей тартип болуш керек да. Үй бүлөдө
тартип болуп анан кийин ошол тартипти катуу мындай кармап бир калыпка келтирсе мына проблема азыраак болот. Муса мырза, сиздин пикириңиз кандай? Ата эне өзүн контролдош керек. Башка эч кандай эме жок. Контроль керек. Өзүнө дагы адам өзүнө контроль жана ошондой эле убакыт сааты керек деп ойлойм. Ар бирибизде тандоо өзүбүздө болуш керек. Мен өзүмдүн кечки убактымды эмнеге сарптайм? ТикТоктогу мааниси жок 3 минуттук 4 минуттук роликтер саясий ушактаргабы же балдарым менен жубайым менен мындайда общение кармагангабы. Берде ар бирибизде тандоо бар, ошол тандоону биз өзүбүз жасайбыз. Ошондуктан мен ушул чакырып кетет элем. Албетте баягы мындайда социалдык желелер бул мындай кызыктуу нерсе, албетте маалымат алабыз, маалымат алмашабыз. А бирок баягы мындайда үй бүлөдөгү климат, үй бүлөдөгү балдар менен баарлашуу, маалымат алмашуу, сүйлөшүү, аларга болгон өзүбүздүн сүйүүбүздү билдирүү бул ар бир жарандын өзүнүн тандоосу болот. Рахмат. Биз социалдык түйүндөрдү колдонууда мисалы үчүн көрүп жүрөбүз мындай жакшы сөздөрүн айтып, адамдарга жакшы пикирин, сунуштарын айткан социалдык түйүндөрдө дагы пикирлер көп. Ошол эле учурда адамдардын арасында бири-бирибиз менен баарлашууда дагы минтип койсоң жакшы экен, антип койсоң жакшы экен деп бири-бирибизге кеңеш беребиз. Бирок иш жүзүнө келгенде өзүбүз дагы ошол нерсени аткарбайт экенбиз да. Замира Исаевна, ушул нерсени телефонду туура колдонууда, балдар менен, үй бүлө менен иш алып барууда, үй бүлө менен бирге болууда адам өзүн психологиялык жактан кантип даярдаш керек? Мен айтып кете турган негизги советим мындайда, азыркы ошо изилдөөлөр боюнча кандай кылыш керек? Мисалы, көп ата эне мындай кылат экен да, мен сага 2 саатка берем телефонду, же 1 саатка берем болду. Бул туура эмес тарбия экен да. Азыр мындай сунуштап атышат. Именно 1 айда 2 жолу же 3 жумада 1 жолу семьяда, ар бир семьяда эс алуу күн болуш керек, эс алуу. То есть бүт маалыматтар, бүт гаджеттер өчүрүлүш керек да. Эч кандай телевизор, телефон, эч кандай мындай сырттан келген маалымат менен байланыш болбош керек. Ал эми ошондой эс алуу күн өтүш үчүн адам алаксыш керек. Жаратылышка көп чыкса, бул биринчиден, же болбосо үйдө да жумуштар аябай көп, мындай команда кылып үй бүлөнү ошо жумушка алектенсе, же болбосо Муса айтып кеткендей сүрөт тартуу, шахмат ойноо, биздин жашообузда ушунча көп кызыктуу нерселер бар, бирок кандайдыр бир мода кылып алган биздин ата энелер, жаштар бүттүгү телефондо отурганды да. Өзүнүн келечегин ойлогон, балдардын келечегин ойлогон ата эне изилденип, контролдоп, өзүн бир системага алып келет азыркы үй бүлөдөчү. Анткени биздин мээбиз ушунча чарчайт экен, информация өтө көп алгандан чарчайт экен. Именно телефондон керектүү да, керексиз да информацияны биз кечке чейин көрөбүз да. Бир эле балдар эмес, ата эне биз да кечке чейин көрөбүз. Мээде фильтр жок да. Ал бул жакшы, бул жаманды талдабайт да. Анан кийин ошол себептен мээ чарчап, адам депрессия түшүп, жооп бергиси келбей, көп ооруларга чалдыгып, Айжамал Эсенбековна айтып кеткендей, көз оору, кулак оору дегендейчи, даже психикасы бузулат да адамдынчы. Кечиресиз, ушул нерселерди билсек дагы биз кыла беребиз да кайра элечи. Кантип арылышыбыз керек эмне? Психологиялык. Бунучу эмеде только мындай күчтүү ата эне ушул системаны ойлонуп анан аракет кылат да. Бул адамдын өзүнүн айтып кетип тандоо. Биз өзүбүз тандайбыз жашоону. Бизге бирөө келип туруп план коюп, бирөө келип туруп бизге система коюп бербейт, үй бүлөбүзгө же бизге сен ушундай болосуң, ушуну кыласың деп. Биз мына бүгүнкү күн келди да бизге. Биз бүгүнкү күндү пландаштырып өзүбүз тандап атабыз. Азыр жумушка барабыз, анан кийин магазинге барабыз, анан конокко барабыз, анан мисал көбүнчө да бала жөнүндө ой азыраак да ата энедечи. Өзүн контролдоп бир системага келтирген үй бүлөлөрдө келечеги аябай сонун болот деп ойлойм да. Салтанат эже, сиздин дагы пикириңизди угуп көрөлү. Ата эне катары сиз дагы айтып өтсөңүз, балдарыңыз менен убакытты бөлүштүрүү, ошол эле учурда телефон колдонууларына, интернет колдонуусуна чектөөлөрдү коесузбу? Же болбосо ата энелерге кандай сунуштарыңыз бар? Албетте, мен дагы өзүм ата эне катары үйдө балдарга чек коем, көргүлө дейм.
бирок өзүңөргө керектүү маалыматтарды гана алгыла. Кандайдыр бир максат коесуңбу же планың барбы, ошого керектүү же сен бир нерсе үйрөнө ала турган кийинки келечекке жашоого же сабагыңа керектүү болгон маалымат менен көбүрөөк алектен дейм да. Андан кийин жанагындай азыркы учурда батыш өлкөлөрүнүн көбүнчө балдардын психологиясын бузган мультфильмдер, кинолору аябай көп. Ошол нерселерди көргөнгө мен аябай катты чек коем. Анан оюн, интернет оюндарын ойногонго дагы мен катты чек коем. Ата-энелерге да айтат элем, сунуштайт элем, балдарды үйдө эрежелерди коюп берсе, ошол телефон, интернет булактарын колдонуунун маданиятын иштеп чыгып, үй бүлөлүк баалуулуктардын катарына киргизип, пайдалуу нерселер менен алектене ала тургандай жагдай түзүп берсе, үй бүлөдө ата-энелер ушул нерсеге аябай көңүл бурушса, бул баланын билим алуусуна дагы аябай жакшы таасирин берет эле мектепте. Сиз сөзүңүздүн башында айттыңыз, балдарыма чектөө киргизип баштадым, интернет оюндарына, социалдык түйүндөрдө убактысы менен кирүүгө деп калдыңыз. Ошол нерселерди балдарыңыз кандай кабыл алды? Биринчи мындай терс көрсөтүп, сизге өзүнүн мүнөзүн көрсөтүп учурлар болду. Кантип башталды сиздерде, сиздердин үй бүлөңүздөрдө? Албетте тескери кылык жоруктарын көрсөтөт, макул болгусу келбейт. Мен жок учурда, баары бир контроль жок учурда эркин колдонот. Бирок ошонун кесепеттерин мен отуруп алып, түшүндүрүп, айтып берип, көрсөтүп, аң сезимине ошонун туура эмес экендигин киргизип, ошол эле интернет булактарынан интернетке байланып калган балдардын жашоосу, келечеги кандай болуп калган, ошол жөнүндө көрсөтүп берип, ошондой окуяларды ушундай жол менен күрөшүп атам да азыркы учурда. Бирок кадимкидей мындай бир калыпка түшүп, кадимкидей ошол эреже катары калыптанып келатат да. Мен болгондо кадимкидей оюндарга кирбейт, соцсеттерге ашыкча отурбайт. Мен контролдоп турам, апам мына сабак окуп атам, бул тапшырманы аткарып атам, тиги тапшырманы аткарып атам деп аткарып аткан ишин уламага текшертип, көрсөтүп, ушундай катуу көзөмөлдүн астында көндүрсө болот экен. Бул нерсени калыптандырып алсак болот. Рахмат. Биздин аудиторияда студенттерибиз отурат, келечектеги ата-энелер. Сиздер жогоруда эжелердин пикирлерин уктуңуздар, жашоодо да өзүңүздөр практика жүзүндө көрүп келесиздер. Ошол интернет айдыңында отурган балдарга ошол эле өзүңүздөр кандай колдоносуздар? Мен оюн боюнча мына өзүмдүн жашоомон алсам деле бир 8-9 класстарда мен интернет оюндарын ойночумда PUBG, Free Fire. Ошол оюндарды ойноп жүрүп мага аябай алаксуу болду. Убактымдагы мындай жумуш кылбай, ата-энемди аябай урушуп, сен ушу оюндан чыкпай калдың деп эме болуп калды. Бирок өзүмдү алаксытып, ошол оюнду ойнобой кетейин деп өзүмдү алаксытууга аракет кылдым. Бирок көнүп калгандан кийин, адат болуп калгандан кийин өзүмдү тарта албай калдым да. Анан ошол учурда биздин мектепте машыгуу, чуркоо боюнча машыгуу келди. Ушундай турнирлер болот, кызыгуу болсо баргыла деп. Анан мен ошондой кызыгуум бар болчу да. Барып катышып, өзүмдү мындай ошол оюндардан алаксытып, өзүмдү алып кете алдым да. Ошондо мындай түшүндүм да, адамды өзүн өзү тарбиялап, өзүн өзү туура жолго салуу бул ар бир адамдын өзүнүн колунда. Ошол эле айтмакмын да, ошо кичинекей балдарга азыр ата-энелер ошо кичинекей кезинде эме алса, азыр чоңоюп 8-9 класс болуп калганда адамды өзүн өзү тарбиялоо болот. Телефондон алаксуу болот деп ойлойм. Дагы кимде ой бар? Бизде да кичинекей инелерим бар үйдө. Чын эле сиздер айтып жаткандай, бардык ата-энеден көз каранды да. Мен ушуну билем. Анткени биздин үйдө дагы атам, апамдар, улуу муундагы адамдар болгондуктан телефонду көп карашпайт да. Алар ошо телевизордо маалыматтар, анан чоң атам бар, ал газетаны эме кылат да. Биз ошодон неме алып көнүп калганбыз да, таасир алып калганбыз. Анан чоң атам айтат эле да, ошо жакшы передачаларды вот эме ручка менен белгилеп коет да. Биз ошого көнүп калганбыз да, могу болот экен азыр депчи. Анан телефонду кароо бизде жок.
кичинекей инелериме дагы алар жардам керек болсо вот бизге кайрылат, биз ошол нерсени телефондон таап беребиз, керектүү маалымат болсо айтабыз, анан телефонду көп карашпайт. Анан азыр 9 класста иним бар, ал да өзүнчө телефон алып калган да, анан оюнга уже берилип бараткан байкап калып, анан анын телефонун алып коюшкан. Анан чын эле өсүп келе жаткан муунда характер болот да. Ошол характерин канча көргүзүп жүрдү, анан берип коюшту, бирок ага бирдик салып берген жок да. Алсаң алыр, бирок сенин бирдигиң жок депчи. Анан ошентип телефондон баш тартса болот. Ага эң биринчи биздин ата-энелерден көз каранды. Ата-энелер ошол нерсеге себеп болуп жардам бериш керек да. Эжелер, сиздер туура айттыңыздар, тандоо өзүндө депчи. Тандоо ар бирибиздин колубузда. Анан ошол нерсени ата-эне биринчи көрүш керек да балага, өсүп келе жаткан балага. Багы ата-эне өзүн биринчи тарбиялап туруп, өзү бир кружокторго барса, кружок болбосо дагы үйгө келгенден кийин баланы алаксытып телефонду кармабайчы. Ошол мындай сезимге келсе да, мен үйдө балам бар, азыр барып ошону эмне менен алектентем деген бир суроого келсе, ошону аракет кылып баланы алектенсе, анан кийин маселе акырындап чечилет. Анан эми мындай такыр эле чектөө коюп, могу биздин муунга бул мындай артта калууга алып келет да. Анткени биз жана эң башында айтып кеткендей, өсүү өнүгүү болуп атат да, маалымат технологиясындачы кууп жетиш кыйын болуп калат. Бала өзүнүн тең туштарынан артта калып калат. Тең тушу уже бул телефонду алып туруп кандайдыр бир сайттарга кирип, эң сонун сайттарга кирип, ошол жерден үйрөнүп, маалымат алып, акыл эси өзүп дальше кетип атса, жанында бала ошону колдонгонду билбегендиктен уже мындай артта калуу болуп баштайт да. Ошон үчүн бербей койгонго дагы азыр мындай болбойт. Сиз айтып атасыз, бербей койгонго болбойт депчи. Мисалы барса эле телефон каратабыз. Ошого кандайдыр бир мисалы көз айнек сөзсүз түрдө тагынуу керекпи деген маселени көтөрүп чыксак болобу? Мисалы бардык эле, мисалы баарыбыз эле колдонуп атабыз, ага чек жок, аны жок кыла албайбыз. Биз аны токтотуп кое албайбыз. Мисалы ошол аркылуу биз өнүгүп атабыз. Интерактивдүү жана өсүп келе жатабыз да. Мисалы ушуга мисалы бардыгына эле сунуштап ушул пикирди көтөрсөк кандай дейсиз? Ар бирөөбүз телефон карманын аралында телефон көтөргөн адам сөзсүз көз айнек ата-эне ошодон защита кылыш үчүн обязательно колдонуу керек дегенди көтөрүп чыксак кандай болот? Бул эң туура маселе да. Анткени эмеде азыр эмне деген мындай көз айнектер бар да. Именно телефонго, компьютерге, өзүнүн зрениясына байланыштуучу. Эгерде адам өзүн өзү сактаса, ден соолугу сакталат. Бул туура айтып атасың, кызым. Бул маселени көтөрүп чыксаңар, бул эң жакшы бир жөрөлгө болот да. Ажамала Семековна, ошол көз айнек менен көрүүнүн таасири кандай болот? Көз айнек менен көрүү, кыздар, чындап келгенде өтө зыяндуулукту эле төмөндөтпөйт. Это мен мындайда практический врач катары айта алам. Анан баягы мындайда окуу пландар, мындай живой окуу пландар, өзүңүздөр билесиздер, барыңыздар болочок педагогсуздар, мынакей 45 мүнөт 4 сабак. В среднем. Бирок мен кепилдик бере албайм, сиздер ушул гаджеттер аркылуу, планшет аркылуу, ноутбук аркылуу, телефон аркылуу 45 мүнөттөн 4-тү жалаң эле маалымат алып атасыңар. Мындай окууга байланыштуу дегендечи мен ага ишене албайм. Вот, честно говоря, анткени мындайда ортодон давай Язбеков TikTok деген болот. Ортодон Инстаграмдын сонун ссылкасы келиптир. Мен мына сумочканы карай коеюнчу деген дагы болот. Жүктөй коюу, И анан кийин мен вот я занимаюсь, я вот в очках, вот дай-ка я девочкам скину деген ошондой дагы бар. Бирок бул жерде баягы мындайда албетте телефонду негизинен өзү азыраак пайдаланууга мен врач катары чакырып кетет элем. Азыраак пайдаланууга. Анан кийин пайдаланганда дагы мынакей баарыбыз бүкчүй болуп туруп минтип жатпастан 50 сантиметр алыстыкта кармашыбыз керек. Вот это расстояние, оно достаточно безопасное для глаз деген сөз. Албетте балдарыбызды неметкенде ошого үйрөтүшүбүз керек. Алысыраак койгула. Bluetooth менен, наушник менен сүйлөшкөндө дагы импульстар азыраак болот деген сөз. Эч учурда, эч качан жаныңарга телефонду алып жатпагыла. Биздер зарядкага сайып коебуз, ошол зарядка менен түн бою телефон жастыгыбыздын астында. Вот ушул зыян болот да. Анан только эле очки маселени чечпейт тилекке каршы. Анткени биз телефондо отурганда жалаң эле сабак менен отуруп, ошол 6 саат жалаң сабак менен отурдум дегенге кечирип койгула, мен толугу менен ишене албай атам да.
Анан кийин очки тагынсаңыздар албетте там бир нурлуу бир заттарды может азайтабы неметет, бирок таптакыр бизди 100% сактап калбайт. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аяктап бара жатат. Жыйынтыктоочу пикирлериңизди угалы. Салтанат эже, сизден баштасак. Мен дагы буга таптакыр чек коюп салыш керек дегенге кошулбайм. Замандын талабына ылайык болуш керек бардыгы. Бирок мен жана башында айтып кеткендей, балдарга, кийинки мондун балдарына, азыркы жаш ата-энелер өздөрү ушул телефонду, интернетти колдонуунун маданиятын киргизсек, колдонуу маданиятын үйрөнсөк, балдарга да ошону үйрөтсөк, туура жакшы багытта колдонуп, туура эмес нерселерден өзүбүздү сактаганга, балдарыбызды сактаганга үйрөтүп алсак, мунун жакшы жагы билим берүү тармагында, өзүнө өз өнүктүрүү тармагында дагы материалдык жактан пайда алуунун булагы катары дагы бул азыркы замандын талабы. Телефондон, уюлдук телефондон эмнени каалап максат койсо, ошол нерселерди балдардан сурап, ошол нерсе менен алаксытып, мисалы шахмат, үйдө мисалы чүкөлөр бар болсо канталамай оюн ойноп, илгери биздин чоң аталар, чоң апалар үйрөтчү, ошо менен алек болчубуз да. Ал учурда телефон деген таптакыр жок болчу. Ар бир айылда бир эле телефон бар болчу да. Азыр деген ошондуктан заман талабына ылайык чектөөгө коюңуздар, жана ошондой эле ар дайым уул кыздарыңыздарды ушундай кружокторго алып барыңыздар демек. Эң биринчи ата-эне өзүбүздөн баштайлы депчи, тарбияны. Анан калган баардыгы оңолот. Урматтуу көрөрмандар, мен дагы айтып кетет элем, тандоо ар бирибиздин өзүбүздө болот. Биз өзүбүзгө так чечип алышыбыз керек. Уюлдук телефон, гаджеттер биз үчүн кайсыл орунда? Албетте ошол чечип мындай акыл эсибизде мындайда бул мен үчүн жөн эле пайдалуу оюнчук. Бул жерден мен маалымат алам дегенде сиздер түшүнөсүздөр. Эч учурда ушул уюлдук телефон ата-энебиз менен, жакындарыбыз менен, балдарыбыз менен, жубайыбыз менен общенияны эч качан бул алмаштыра албайт. Бул мындайда бирок жакшы жактары дагы бар. Мынакей прогресс мына ушул телефондун ичинде. Албетте бир убактылуу мындай убакыт менен чектөөлөрдү коюп, коопсуздуктун эрежелерин сактоо менен албетте пайдаланса болот, бирок живое общение телефон эч учурда алмаштыра албайт деп айтып кетет элем. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушун менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүдө студиябызда конокто саламаттык сактоо министрлигинин Талас облусундагы координатору жана балдар дарыгери Шамбетова Айжамал Эсенбековна болду. Ошондой эле психолог Шадиева Замира Исаевна жана Жолчубек уулу Урмат атындагы номер 9-орто мектебинин социалдык педагогу Салтанат Мамытова болду. Ошондой эле 3 баланы тарбиялап жаткан Муса Шатманов болду. Баланын табияты интернетти тиктеп отурууга эмес, активдүү кыймылдөөгө жөндөмдүү. Ата-эненин милдети баланы ар дайым эле кубантуу эмес, анын инсан катары өнүгүүсүн камсыздоо, келечегине багыт көрсөтүү. Бул үчүн албетте айрым эрежелер жана чектөөлөр коюлуусу керек. Балаңызга кандай кызыктуу жашоо образын түзүп берүү сиздин колуңузда. Сиздер Менин оюм программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айжамал Байырбек кызы алып бардым. Саламатта туруңуздар.